Демократия сабактары саясий публицистикалык программасы, Кыргыз эл баатыры, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, эл журтуна кадырлуу агабыз Таштанбек Акматов менен болгон маектин экинчи бөлүгүн назарыңыздарга коет. Баатыр менен болгон маек өткөн менен кеткенди, адеп ахлак маселесин жана албетте ийгиликтин башаты болгон эмгектене билүү касиетин камтыды. Таштанбек Акматов агай менен болгон маектин биринчи бөлүгү эфирге чыккан соң, ондогон көрүүчүлөр телефон чалып Баатырга ыраазычылыктарын билдиришти. Мурдагы замандагыдай эле тигил же бул маселени жогорку бийликке жеткирип чечип берсе болот эле деп, коомдук телевидениенин кабылдамасына келгендер да болду. Анан да Чабан Таштанбек Акматовдун илгерки депутат болгон учурун, мал аркасында жүргөн кездерин жана азыркы жашоосун көрсөтүүнү суранышты. Кептин чыны Таштанбек Акматов агайды урматтап сыйлагандар, сагынгандар арбын экен. Эгемендүү мамлекетте жашап жатып, эмне үчүн совет мезгилин самашат деген жаштарда собол пайда болушу ыктымал. Менимче бардыгы салыштырмалуулукта. Эркиндикке эмне жетсин, бирок эркиндикти адилеттүүлүк коштоп, адамдын эмгеги, тажрыйбасы, илим билими кошо баасын алып турса, айыл чарба менен өндүрүш кошо өнүгүп, жаштардын колунда иш, үйүндө аш болсо, совет доорун анча эстебей коюшу мүмкүн эле. Экинчи жагынан, чыгаан адамдардын көп ийгилигине күбө болуп, жаштык сезим менен көп толкунданган болушубуз да мүмкүн. Аларды көрүп, өзүбүздүн жаштыкты, бала кездерди эстеп, эңсеп да жатабыз. Легендарлуу Таштанбек Акматовдун жылдыздуу мезгили жүздөгөн мекендештердин өз мезгилин сагынтырып жатпайбы? Кыргыз эл баатыры, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Таштанбек Акматов агай табиятынан кыска нуска сүйлөгөн адам. Өз учурунда Тоң районундагы 22 партсъезд колхозуна атактуу башкарма Жумаш Эшперовдун чарбасына далай барып, колхоздун жаштарынын демилгеси, аны колдогон Таштанбек Акматов жөнүндө Таштанбек Акматовдун балдары деген көрсөтүү даярдаганым эсимде. Ошондо Таштанбек Акматов кыска, кептин тоготер жерин айтып токтоп, бизге сабак калтырган. Баатырдын үй бүлөсүнө ыраазы болуп көңүлүбүз толгон. Үйдүн ичи, коронун чеке белинин таза жыйнактуулугу көзгө урунган. Колхоз тараганы баягы асыл тукум койлору кор болуп, короосу бош калганда, моралдык психологиялык абалы муунтуп турганда да Таштанбек Акматов жогор жактын эшигин кагып, мен эми эмне болом дебеди. Колдо калган малы менен эл көргөндү көрүп, көпкө келген түйшүктү көпчүлүк менен кошо тартты. Соңку 15 жылда сыр төрөнүнө көчүп кеткен. Карасаз деген жерде жайлап кыштап, бодо малын, жылкыларын багып, үй бүлөсү менен күн кечирет. Баатырдын уулдары Урумга, кыздары Кырымга жетип, азыр эми Таштанбек Акматовдун тукуму өзүнчө эле бир шаар. Мына ошол Карасаздан Баатыр кээде Айлапага борборго чыгат. Баскан турганы жеңил, кылдат, сөздү багып сүйлөп, бизге төмөндөгүдөй аңгеме дүкөн куруп берди. Жазга жуук мени Лакал совхозунда Абсагат Масалевич келди. Абсагат Масалевич келип сизди чакырып атат деп, Лакол совхозунун директорунун машинесин жиберди. Райондон эмес, биздин партсъезден эмес. Анан кийин бардым, ал киши чакыргандан кийин барам да. Анан керели кечке малды кыдырдык дедиги, ырбаачынын өй жагына, ырбаачы шаарына сууну жеткирсек болот деп төшүндө бир Кашка сууга бардык, антип минтик. Анан кечкурун болгондон кийин анда той топтой турган кырман деп коебузбу, ошол кезде ошол база деп коебузбу, ошол жерге эч ким жок да, ошол жерге токтотту машинесин. Анан шоопур жок экөөбүз басып келдик да, анан Таштанбек Акматов сизди Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун төрагалыгына шайласак деп ойлойбуз деди. Анан чочуп кеттим мен. Жок. Абсагат Масалевич, мен өзүм жалаң ушул мал чарбасында жүрсөм, анан орусча билбесем, анан кийин мен ал жерге бара албайм. Мен ал мага анчалык оор жүк дедим да. Анан кийин Таштанбек деди, Төрөбай Кулачев 4 класс билими бар шахтер болчу деди. Сен ушунча жогорку билимге чейин бүттүң.
Ана момунча жылдан бери Союзга депутат болуп жүрбөйсүңбү? А сенин колуңда барлык келет деп ошентти. Анан ошондо кичине токтоло калдым. Анан токтолгондо эле мени токтоткон жок. Бар. Саат 20 мүнөт эс алуу, тетиги сарайга чейин, тети жака басып барганда ойлонуп карайга жооп бер деди. Бардым. Анан Сукан секретары мени антип аткандан кийин ал өзү эң биринчи канчалык мына улук куда эмес, кудадан жуда эмес дегенден кийин адам баалаш керек. Сукан секретары болгондон кийин анда кадыр баркы бар да. Анын мындайча айтканда таасири да бар. Анан ары ойлондум, бери мындай чөнтөк телефон деген ал кезде жок да. Анда жок дегенде бирөөнү звонить этип ушундай оюм бар деп айтпаймынбы? Жок, басып барып ары ойлондум, бери ойлондум, 20 мүнөтүндө келдим шылкыйып. Анан айттым. Жок дейин десем, ошо кезде а киши биринчи умтулган көңүлү ооруп калат. Экинчиси ошончо даражада турат. Анан үчүнчүсү мени ошончо дагы кадырлашы чоң иш эмеспи? Дедим, анан кайра келип, Абсат Масалич дедим. Эгерде сиз туура көрсөңүз, мага жардам бере турган болсоңуз, сиз жекече жардам бере турган болсоңуз менин ишиме, анда мен макулмун дедим. Анан кийин бар. Анан бул партиянын саясаты кыйын эле. Муну энеңе да айтпа, атаңа да айтпа, аялыңа да айтпа. Экөөбүз сүйлөштүк болду деп кана кетип калчу. Мына партиялык жетекчи ушундай болчу. Ал мында көп нерседе, анан ошонун негизинде макул болуп, анан ортосунда көп иш болду анда. Анда Кыргыз ССР Жогорку Советине депутат болуш керек экен, ал болду, көп иш болду, анын баары. Андан кийин ал Кыргыз ССРдин Жогорку Советине депутат болуш үчүн мен Жалал Абадтан көрсөтүлүп калды. Андан кийин СКда болду. Ал ушунчалык бири-бирин талдачу ШКнын секторлору эле мени бир топко эзди. Коя тур, ана тур, колу ошобойт, ана деп баягы сессия убагында чакырып алып туруп, анан алар болду. Анан ошол менен иштеп калдык. Анан ал киши иштеп калганда айтты, Таштан Акбаш, мынакей, сиз ушул мал чарбачылыгын эле кармап бериңиз. Калганын деп. Анан мени көбүнчө малды эме кылып жүрчү. Мына ошондо эсимде так болбосо дагы 5 миллион менен 6 миллиондун ортосунда тубар коюп бар эле, ушундан 2 жылдын ичинде башына баш 100ге жетпеди. Мына бул эмне деген көрсөткүч? Ал ошол билинбеген менен менин элге кылган ишим, элге кылган таасирим, айткан кеңешимди эл туура баалап туруп, анан ынтаа коюп, демилге коюп, ошого жетти го деп ойлойм. Сиз келип баягы бийликтин коридору деген сөз бар. Бийликтин коридору аябай кенен дагы, тар дагы, ар түрдүү болот. Айылдан мисалы малдын аркасында жүрүп, тилиңди албаса койчуга бир кыйкырып коесуз. Аялыңызга бир кыйкырып коесуз, ошо менен ал андан ары иш кетет. Биякта такыр башка нерсе. Сиз ошого чейин интрига дегенди билчү эмессиз. Интриганы мындай билип, көрүп, жонуңуздан өткөргөнгө убактыңыз болду ошо кезде? Ала салдырыштыбы? Кандай гана болбосун, карама каршысы болбой эчтеке болбойт. Кандай гана иш болбосун, расход жумшабай, анын берекети болбойт. Барлык нерсе чыгымды жумшап туруп көрө билиштиги менен ошону алып кетишти да. Мында дагы сөзсүз бар да. Бар. Эч мындай жумшак эчтеке жок. Турмуштун өзү жумшак такыр өтпөйт. Татаалы менен адам кубаттанып курчуйт. Ошону алып кетет. Ооба, адам кыйынчылык менен жеткен нерсе таттуу деп айтышат. Бардык ийгилик кыйынчылык менен келиш керек деп айтышат. А кете туруп мындай жаныңдын өтө деле кыйналышын каалабайсың. Албетте. Жан кыйнабай эмнеге жетсе болот? Эчтекеге жетпейт. Мына азыр 80 жашымда мен дагы кечинде барып эле тып жыгылып калам. Мен да өз алыма жараша кызмат жасайм. Эч мындай ал жанагы мүмкүн бүгүнкү коомдун учурундагы жанагы бүгүнкү телевизордон көрсөткөнгө караганда
жана бирөө менен макулдап кол койгон бекер көп акча болбосо, чыныгы жугатылган акча мээнети жок эчтеке болбойт. Барлыгы мээнетте. Бир сөз менен айтканда ошол. Сиз иштеп жүргөн жылдары ошол чарбанын жетекчиси болуп Жумак Шешперов ага иштеди. Ошол легендардуу парламентте депутат болуп жүрдү. Жумак Шешперов агай биздин оюбузда, көз алдыбызда мындай калды да, бир күжүрмөн, дүпүлдөгөн, баягы башкарма практик, өзү дагы чарбаны жакшы билген адам катары калды. Агайды биз ошондой эле эстеп калды. Жумак Шешперов жөнүндө эскерип кетиңизчи. Кандай киши эле? Жумак Шешперов экөөбүз парталашпыз. Парталаш менен классташпыз. Анан ал ошол класста, мектепте окуп жүргөндө эле бул математикага абдан, мунун агасы да математик мугалим болчу. Анан математикага абдан шоктуу эле. Анан бул канчалык күчтүү болгон сайын тентектиги да ошончо болот да. Анан бул мен Бөкөнбаев Горкийден окусам, бул Сталинден окуп калды да 9 класста. Анан ошондо математиканы кээ бир мугалимден тыгыраак мурда чыгарган үчүн мугалим аны көрө албай келип экөө каршылаша кетет. Анан каршылашып, чык тышка деп чыгарып, андан чыгып окубайм да деп окубай коет. Эми ошондо мыкты мугалимдер болгондо. Үтүрүп деген мугалим физика, математика, сенин келечегиңде бирдеме бар деп, ошондон шек алдырбай документин алып барып Горкийге алып барат да, Горкийден бүтөт мени менен кошо. Анан ушул мындан көп нерсени эскерген болот. Азыр деле ошол. Азыр деле мектепте көрө албастык мугалимдер кээ бирлерини туура келтирет. Эми ал аттестат албай калса мынча болбой калат беле. Аттестатта ошол именно үтүрүптүн демилгеси, үтүрүптүн эмгеги менен эч кимге көрсөтпөй, эч кимге айтпай, мугалимге айтпай, ал лишний жекече эмесинин баарын Горкийге алып бараттарын ушуну окугун дейт. Анан экөөбүздөн Горкийден окуп калдык. Анан ал эмне десең, жана жогору жагын айтпадык. Тың балдарды деле көрө албайт. Аны көргүсү келбейт. Андеген билбеген балдар тигин тың сүйлөп турса көрө албайт. Ошондой. Мен да математиканы жакшы билүүчүмүн. Анан ошондой бала кезде анын өткүрлүгү бар болчу да. Анан кийин бизге көп жыл башкарма болду. Көп башкарманы башыман өткөрдүм. Анан бул биринчиси же классташ экенимди, же курдаш экенимди билбеймин. Мен сүйлөгөн сөзүм ага өөн эмес болчу. Анын айткан сөзү мага өөн эмес болчу. Ага мен макул болчумун, менин сөзүмө ал макул болчу. Эми ал турмушта кечки жыйын болот, эртең мененки жыйын болот, чоң жыйын болот, жылдык отчет болот. Ошондой жыйындарда бу экөөбүз мурда баягы калыптанып күндөлүк жумушубузда түз сүйлөшкөндүктөн менимче түз жыйын деле барлыгы түз болуп Жумак Шешперов. Мунун эң негизгиси чыгымдуу болчу. Чыгымдан тышкары көрөгөч болчу. Ошол иштин маңызын көрчү эмне экенин. Анан бул ошол башкарманы бияка бизге башкарма болорду. Ал трактор менен айыл чарбасы тез өнүгө кетерин билип, ошондо атайы тияктан эгер де партсъезге мани башкарма кылсаңар, мага өзүнүн эмеси менен бир 6-7 трактор, Белорус трактордон бергиле прицебим менен. Анан кийин мен барайын деп, ошол себеби эмне? Анда колхоздо жанагы жыйым, терим, тигине мына болгондо автобазадан тигиндей машина күч алат да. Ошол машиненин күчүн алгандан кийин ал рейсин, километрин, тонна километрин өзү билгендей жазып алат экен дагы. Акча которо келгенде колхоздун көп суммасы ошого кетип калчу экен. Ошондуктан жанагы билгичтик менен жанагы трактор менен өзүбүздө болсун деп. Өзүбүздө болсун деп ишти жылдырып кеткенди эң башкы себеби ошондо. Анан элди тек чыгармады. Элди бирөө өйдүлдүй деп эме кылган жок. Элдин жөнөкөй начарларына момдай жардам кылар деп правлениеде ошого жардам кылып, ошого көмөк көрсөтүп, ошого жардам кылып элди текше алып кетти. Ошондуктан эчтекеге аталбаган чарба анан ошон дүркүрөгөн
райондо республикада мыкты чарба болуп калбадыбы. Мен ачык айтат элем, бунун эң негизгиси өзүнүн токтоолугу, жөндөмдүүлүгү, ишти билгичтиги, көрөгөчтүгү, анан эл менен болгон мамилесинин түзүктүгүнөн ошол эң начар чарба ушуга жетти го деп ойлойм. Ооба да, кээде бир эле кишинин таасири болот экен да. Бир эле жетекчи кишинин таасири. Албетте. Ал ошол таасири жакшы болгон түздү айтат да. Агай, ушул мына бара адамдар мындай, азыр сиз көрөгөч деп атсаңыз эсиме чыгып атат да. Адамдар көрөгөч эле болуп калат экен, даанышман эле болуп калат экен, баягы эстүү киши. Адамдын багы деген эмне экен? Мисалы, кээде биз айтып коебуз адамдын багынан деп. Мисалы, ушул Жумаш Эшберовичтин багына башкармалык туура келди. Ошентип баягы элге да жардамы тийди, өзү да өстү, элдин да батасын алды. Адамдын багы деген эмне экен? Бул багы деген топ этип эле топту колуңа кармата койгондой нерсе эмес. Бак деген билинбейт. Бак деген өзү келип түшпөйт. Бу туруктуулук менен эмгек кылсаң, эмгегиңдин үзүрү ошол жемиши бааланып, ошол көрүнүп турса ошол бак. Мен дайыма ушул мага келген каармандарга, айрыкча ушул улуу адамдарга ушул суроону берем дагы, өзүм ошол жоопторду бир жыйнагым келет да. Адамдын көңүлү деген эмне экен? Адамдын көңүлү деген гүл. Жайнап турган гүлдүн ар кандай түрү бар, жумшагы, катуусу, 2 күндүгү, 1 күндүгү, үйлөп койсо учуп кеткен гүл да бар. Ал так ошондой. Ал үйлөп койсо учуп кеткен турмуш ошондой. 2 күн, 3 күнгө туруктуу берип жайнап турганда ошондой. Ал жайнаган биринчиден климат менен ошого туура келет. Ошого туруктуулук берет. Экинчиден ошого башка таасир этпегендигинен жайнап турат. Жайнабай үйлөп койсоң баары учуп кетет. Ошол. Мына буюрса ушул сиз эр ортону келгенден ага чейин деле дайым эле баягы мал кармасаң кичине казаның майланышат да. Баягы бардар оокаттын үстүндө келатасыз. Тамак аштын кененинде келатасыз, сыйдын үстүндө келатасыз. Адам мындай оорубай, жакшы жүрүш үчүн кандай тамактаныш керек? Сиз кандай тамактанасыз? Биз азыр врачтар айтат, эт жебе, май жебе, анан деген көбүрөөк каймак жебе дейт, анын баарын эле жегибиз келет. Анан сиз ошол эт, майды, каймактын тегерегиндесиз да. Кандай кылып ден соолукту кармаса болот? Туура. Бу адам кичинесинен кайсы табакка калыптанып калса, аны таштаганда болбойт. Мына мен деле былтыр аллергия деген бирдеме жабышып калды. Анан аллергияда ките баракчасын берип койду, тамак аштын жарымынан көбүн эле ичпе деп атат. Анан эт жебе дейт, сорпу ичпе дейт. Анан бул сорпону дагы мен өзүмдүн тажрыйбамда көрдүм. Жайдын күнү бир козунун этин жеп туруп, анан жанакы ак серке деп коет го кыргыздын сөзү. Анан ошол баарынан күчтүүлүк кылат экен. Ошондон 2-чин ичип койсом, мен давлением көтөрүлдү. Шак эле. Док давление көтөрүлдү. Мына тамактан деген ошол экен да. Анан экинчиси калыптанып калган дегенде эт жебе дейт. Эт жебей чыдай албайм. Ошол менен кошо ыргып кетсем дагы кел айланайын да алдык этиңден деп анан этти кадимкидей жейм. Бирок сорпосун ичпейм. Анан жанагы эми аллергияң билбейм, Мамбет Мамекеевич да ушундан кутула албаган дейт, ошол академик кутулбагандай мен андан бетер кутула албайм да. Анан кичинеден адамдын чычкысы деген баягы мурда жеп жүргөн калыптанган эмеден жей коюп, анан ошону менен келатам. Бирок илимде деле, тажрыйбада деле адамдын көп оорусун тамак чогултат экен. Ал эмнени айтып атам? Адам көңүлүнө жакшы келип кыйбай турган тамакты деле ашык ичпеш керек. Баарлыгын өзүнүн нормасында. Мен кайсы тамакты ичип, кайсы тамакты сиңирип келатамын. Эгерде ошол тамактын кайсынысы жакпай калса, так ошону токтотконго аракеттенемин. Ал адам өзү
тараза болуш керек экен, көңүлү тараза болуш керек экен, өзү тараза болуш керек экен. Анан ошол ичкен жеген аз болсо да ошого каниет кылып умтулбаш керек экен да. Олон өзүн өзү жанагы тарбиялык мааниде кармагандай ички организмди дагы өзү калыптанып кетсе келетабы деп ойлойм. Анан 80 жашка чейин келатат. Эми мындан аркысын жаратылыштын Алла сөзү билбесе. Ооба да, ооба. Эми азыркы заманда агай 80 жаш эчтеке эмес. Мына ушул Мамбет Мамакеевич 90го чыкты, ал киши менен сүйлөшүп отуруп, ал кишинин дагы бир бери дегенде 30 жылдык потенциалы бар экенин билдик. Адамдын оюнун тазалыгы, көңүлүнүн тазалыгы, ар жагындагы духунун күчтүүлүгү, ушул да. Ушул илгери айтышчу 80 жаш деп, азыр 80 жаш бара-бара орто жаш, орто куракка барат экен бул. Заман ошого алып барат го бара-бара. Бир учур болот турбайбы, бир ылдыйлаган, өдөлөгөн. Азыр биз Кудай буйрса мындай бардык тараптан жогорулаанын үстүндөбүз. Ал курак тестебей эле коебуз. Мен айтаар элем, адам улгайган сайын кызмат жасаш керек. Адам улгайып калгандан кийин мына жаным кей деп жата берсең, 3 күндөн кийин андан бетер төмөн болосуң. Анан мен алыма жараша тырмалаган. Эмгек кылам, тырмалайм, ат үстүндө жүрөйм, анан башка жумуш бар, аны жасайм. Бирок өтө чарчаганда шалдырай түшүп эле жаткың келип калат экен, бияк жагы бар. Биз азыр баягы баарыбыз тең мамлекетибиз батыраак калыптанып кетсе экен, мамлекет күчтүү болсо экен деп ойлойбуз. Анан сиз кыраак адамсыз да. Азыр парламентке ар түрдүү депутаттар келди. Алар эми азыркы келген депутаттар сиздин баягы неберелериңиз менен тең балдар келишти. Аларды жаш деп карай албайсың. Парламентке келген депутатты мамлекеттин жүгүн көтөрөт, элдин жүгүн көтөрөт деп карайбыз. Анын жаш курагын, билимин, анысын мунусун сураганга бизге убактыбыз жок. Ал келдиби, келгенден ошого жооп бериш керек. Азыркы парламентти, азыркысында, мурдагысында карап отуруп эмнеге келесиз? Мен көңүлүңүз тоёбу? Эң негизгиси элим тынч болсо экен. Элимдин баягы козголоңу бул өзү бир мындайча айтканда бул өзү абдан тескери нерсе да. Эл бир козголуп албаса токтолбойт экен да. Ошондуктан эл тынч болсо өзү менен өзү өсүп атат. Түз эле багыт жетекчи түз багыт берсе деп атам да. Анан кийин депутаттардын жакшы жагы да көп. Жакшы жагы көп дегени жанагы демократия дегенибиздин бир жагы мындай бая илгерки коммунисттик партиянын саясатындай болуп, азыр барлыгына кийлигишип атат. Анда жанагы биз эме болгондо жетектөөчү жана тарбиялаучу, башкаруучу орган дегенди алып салгандан эле партия жоголуп кетпеди беле. Анан эми мундагы биздин демократияда жетектеп баарын эле жетектебеген менен барлыгын эле мындай карап көңүл буруп ошентип жатат. Бул жагы жакшы деңизчи. Анан эми эмнеси начар десем, ушул барлык нерсеге депутаттарга деле чек койсо. 3 жыл, 2 жыл мурда деле ушундай чек бар болчу. Анан качан эле ушул барлыгы акчасын чачып коюп эле депутат боло берип, ошондон мына 30 жылга жакындап келатат. Ошентип отурса жаш качан өсөт? Жаштын колунда тигинче көп акча жок да. Ошондуктан быйылкы биздин президентибиз кыйытып айткан жанагы сөзү майдай жагат. Майдай жагат. Антегени ушул эмдигиде дагы шайлоонун ыгын өнүктүрүп, эчем курс биз бобурук балдарды көрүп биздин келечегибиз деп мактанабыз. Келечегибиз ушул силер дейт коебуз. Ошо силерди өстүрө албай атпайбызбы? Андан бир анча-мынчасы келбей атпайбы? Ошондуктан мен кейигеним ушулда, ошол депутаттар деле каниет кылса, 3 созуптан кийин кой жаштарга берилсе деп туруп, анан жанагы законду калыпка келтирип туруп, кичине жаш менен алмашса, кантип муундан муун өсөт? Кеп ошондой болуп атпайбы? Азыр 5 жолку созупка депутат болгондор чөйүн деген ой жок. Ал эмне кылса, жанагы соода жасадыбы, же башка эме жасадыбы,
тыйын терсеги менен эле элди алып коюп атпайбы? Кантип жашырабыз ушуну? Кантип жашырабыз? Ой, айылга барат дагы эми мурда баягы жекече чөнтөгүнө 1000 сом ал бул деген жок калды. Силерге эмне куруп бересиңер? Ошого деп, ошол сумманы берип элди алдап атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кандай жол менен ушул тазаланып, ушул жагына келебиз? Мен абдан суроо, абдан суроо. Анан жашты кантип өстүрөбүз? Бул суроо. Ушундай болуп жатат да. Мен ал депутаттардын баарын эле жаман деген жерим жок. Эми ичинде ылайлар деле бар экен, өзү эле көрүнүп атпайбы? Эл ишенип, жыргап, ушул болду десек эле, ылайы көрүнгөндөн эле демибиз суулуп калып атат. Анда жакшы жак жок турбайбы? Жакшы кадр бизде жок турбайбы? Элдин ишеничин актаган ушул ушинтип атпайбы деп, күдүк суроо бизде күнүгө жүрөктү өйүй берет. Анан билбейм, эми эл ушу менин сөзүмдү укса, депутаттар деле укса, мен жаман деген жерим жок. Бирок жаштарга бир жол берип туруп, келечекте ошо жаштарга чын эле. Эмне мектеп окушуга барганда эле барабыз. Айланайын жакшы окугула келечекчилердики. Эми ошолордон өстүрө албай атпайбызбы? Анан келечеги кайда? Жана мен жогору жакта айтып кеттим го, Абсамат Масалиевичтин мени кандай өстүргөнүн. Мына ошода. Мен жөнөкөй чабанмын да. Мына 33 жыл чабан болдум. Мен чабан болдум да. Анан эми ошондой көзү көрөгөчтөрү жок дегенде эки жактарын жаштарды бир тыңытып элге алып келсе, анан ошондо бир кичине дагы эме болобу деген мен ички оюм да. Ички оюм. Жакында президент кайрылуу жасады жогорку кеңештин алдында. Көрдүңүз да, Ооба. Ошондо айтып атат, коррупцияга каршы турам, элдин тынчтыгын, элдин бейпилдигин камсыз кылам. Ошого коомчулук сиздер да жардам берсеңиздер. Албетте. Жогорку кеңеш сизгедер да жардам берсеңиздер деп. Анан ушул президенттин бул кайрылуусу сиздин көңүлүңүзгө толдубу? Толмоктусун эле кыт куйгандай мен ушунча кубанып турам. Ар бир сөзүнө мен ыраазы болуп кубанып турам. Кубанганым бул киши илимий тарыхтын калкыма сөзү менен айткан жок. Башынан өткөн тажрыйбасын чыгарды. Башынан өткөн көргөн көзүнүн көрөгөчтүгүн чыгарды. Мен ошону менен абдан кубанып, ошо беле сөзүндө бир күн өзүм эле толкундандым чынын айтканда, угуп алып. Анан эми ошол аягына чыкса деп атам да. Быйыл ушул Кыргыз телевидениясы 60 жылдыгын белгилеген турат. Буюрса ушул жылдын аягында, декабрь айында. Ушул телевидение сиздин турмушуңузга кандай кирди? Эстерсеңиз, биринчи кантип көрдүңүз эле телевизорду? Сизди биринчи жолу көрсөткөндө кандай абалда болдуңуз эле? Ал чындап айтканда бул телевизор деген адамдын күзгүсү. Күзгү өңүң так көрсөтүп атпайбы? Так ошондой так көрсөтүп, айткан сөзүңдү тигине менен так деп атат. Чындап келгенде жалпы элди түздөн түз багыт бере турган дагы телевизор, элди тескери кайрап койгон да телевизор. Ошондуктан ушу телевизорду алып бара турган сиз өңдөнгөн корреспонденттерден сиз өңдөнгөн тажрыйбалуулар дагы, жаштары дагы ошону тажрыйба алып туруп, элди түз алып барганга. Ой, барлык адамдын барлык нерсенин карама каршысы бар дебедимби жогору жакта? Эми адамда айтылат, ой, жаманын көрмөксөн болуп, жакшысын көбүрөөк чыгарсаң, анан ошондо адам демилге кылат, ынтаа кылат. Анан ошол жагын ойт деп. Мен телевизорду жасап келгендин баарына ыраазымын. Анан өзүм эле ошолордон өтүнөм. Элди курчутпаса, билимдигине, жакшылыгына, ошонун мындай келечекте биздин багыт өсүп, кыргыз эли мына эчтекеде жок эме мына келаткандан кийин кичине адамдан деле чоң акыл чыгып атпайбы? Ошол кичине мамлекет келип, ошончолук дүйнөлүк мамлекеттик деңгээлге жетип калсак гана биздин балдар, мына мен жашка таянып калдым деп мындан үмүт үзбөйм. Ошол жаштарга тилек кылам. Ошентип бир дүйнөлүк деңгээлге жетсе, буга жетиш үчүн эң биринчиден ынтымак керек. Эң биринчиден ынтымак керек. Кайра айтам, ынтымак керек. Андан кийин
ошол биримдиги болгондон кийин алдыга максат коюп туруп, ошол элдин багыты оң кетсе, мына болбой койбойт. Ооба, телевидение мамлекеттик чоң саясатты алып Чоң саясат. Чоң саясатты алып барат. Азыр эми айрыкча улуттукка да салыктарды жайылтууда, бекемдөөдө, кол өнөрчүлүк боюнча болуп атат, туризм боюнча болуп атат, баягы телевидение бардык тарабынан каналдары да өстү. Сиз азыр кайсы программаны көбүрөөк көрүп жүрөсүз? Жагы эмен эле көрөм, 24-тү көбүрөөк көрөм. Башка караганда 24-тү көбүрөөк көрөм. Анда күндөлүгү тагайтылгандай өзүм ошого кубанып калам да, 24-тү көрөм такай ошол. Маалымат негизинен. Маалыматты. Сиз ушул азыр жашаган жериңиз суунун башы. Суунун башы бизди врачтар айтып атат, сууну көбүрөөк ичкиле деп. Суунун башында туруп суу ичип атасызбы? Суу ичем. Кандай ичесиз? Ушуну айтып берсеңиз. Эртең менен эрте ач карын бир чыны суу ичем. Кайнаган сууну муздатып коюп бир чыны суу ичем. Анан кийин илгери биздин ата баба деле кылымдан бери ошо агын суу менен эле келбеди беле. Агын суулай болсо деле тундуруп коюп ичип эле жашап келген 90 жаштарга чейин. Анан эле кээде эми мунун ар кандай себеби бар. Мындай көп шаарды, көп айылды аралап кеткенден кийин ал таза суу болбой калышы ыктымал. Анын жагдайын түшүрүш керек. Анан тоо жагында келаткан кишиге кашка суу дайым эле мүрөктүн суусундай болуп турат. Ичкибиз эле келет, ичебиз. Муздак деле ичебиз. Ысытып коюп жаңкыдай деле ичебиз. Суусуз жашоо жок да, суу. Анан жана кыргыздын жери эле эмес, абасы эмес, суусу үчөө тең айкалышып калганда, ушунусу менен баарынан мактанса болот. Мынтип айтчу эле да илгери. Аксакалдар карап туруп айтчу эле да, ушул ай мындай жаңырды, ай мындай болот. Ал такыр окшобой калды. Окшобой калды ошол. Окшобой калды. Ана үркөрдөн сүйлөшчү үркөр менен, ай үркөр. Анан тетиги сары жылдыз мындай чыгып калды. Сары жылдыз тиги жылдыз менен окшоп калды. Ал мындай болот деген аны баары окшобой калды. Эмне үчүн? Эмне үчүн же спутнигиндеби? Бул ааламда шуккой калыптырбыз. Аалам жердеги эмеден да көбүрөөк учат турбайбы? Таасиры сөзсүз болуш керек. Андегени канчалык күч менен ошо эметкен сайын абанын толкуну да болуп атпайбы? Алмашканда мен ошондомун деп түшүнөм. Толкун болуп атат да. Эмне спутник учканда канчалык күч менен, канчалык кубат менен, канчалык ысыктык менен кетип атат. Ооба, ооба. Мына эми сиз дайым эле телевизордосуз, микрофондосуз. Көп киши микрофон сунат. Бизде ушундай бир азыр сизге мүмкүнчүлүк түзөлү, ушул эл деле сизди сагынды көптөн бери. Ушул элге айта турган эмне сөзүңүз бар? Ушул көрүүчүлөр азыр көрүп аткан бир топ кишилер, "Ой, Таштанбек агай" деп бир топтору адам бирөөн көргөндө өзүн эстейт. Өзүн эскерет. Ошол өзүнүн жаштыгын, өзүнүн иштеп жүргөн күндөрүн эскерген кишилерге эмне айтат элеңиз? Эмне каалооңуз бар элге? Элге жанатан бери эле айтып аткандай, элимдин эң биринчи эле биримдиги, ынтымагы, тынчтыгы болсун дагы өзүнүн жөндөмүн бирөөнө док кылбай, өз жөндөмү менен адамга ырыскыны жазып коет деп коет. Ошол өзүнө берген тиешелүү ырыскы менен тийишпей, кычыгышпай, сөйкөнүшпөй, өз ырыскысын өзү алып кетсе эле адам дагы, эл дагы, мамлекетибиз дагы түп-түз бойдон эле оңолот. Ушул жакшылыкты элге каалайм да, жакшылык болсун, аман бололу, эли журтум баары биримдиги менен текши, ушул ак пейилде, ак тилекте, элим деп, жерим деп, мамлекетибиз деп тилек кылалы. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Рахмат. Рахмат.